Салам урматтуу изденүүчүлөр, урматтуу айымдар, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бул каналды атайын айымдар үчүн деп ачтым. Себеби менин Instagram баракчамда именно ошол жалгыз бой энелер, балдарын жалгыз чоңойтуп келаткан, жолдошу таштап кеткен, мамиледен, финансыдан кыйналып жүргөн, депрессияда жүргөн айымдардын каттары аябай көп. Бир учурда мен дагы ошол айымдардын катарында болчумун да. Эмнеден баштаарымды билбей, жол таппай жүргөн мезгил болчу. Мен сиздерди аябай жакшы түшүнүп турам. Эгерде бул видеону көрүп аткан болсоңуздар, лайк басып кетиңиздер, каналыма катталып, бул видео менен башка айымдарга да бөлүшүп коюңуздар. Себеби кимдир бирөөнүн жашоосунун өзгөрүшүнө себепчи болуп калышыбыз мүмкүн да. Кудай бизге бирөөлөрдү себепчи кылып жөнөтөт. Бул нерсени эмне себептен айтып жатам? Себеби мен дагы 2019-жылы аябай ушундай бир катуу травма жашагам. 2 ай төшөктө жатып, карыздарым моундай болуп, ателем как раз Бишкектен үй алып, рассрочкага ай сайын 1,5 миңден төлөшүбүз керек болчу. 1,5 миң доллар ал учурда мен үчүн аябай чоң акча болчу, невозможно чоң акча болчу. И ошол акчаны төлөгөнгө жардам беришейин деп мен Турцияга иштегени кетип, ошол жактан аябай бир чоң кырсыкка учурап, иштей албай төшөктө жаттым. Документтерим жок, ачка калган күндөрүм болду, көчөдө калган күндөрүм болду, тааныштарым жок болчу жаңы барганда. Бирок өлбөгөн адамдын рызкысы түгөнбөйт дегендей, Кудай баары бир бирөөлөрдү себепчи кылып жөнөтөр экен. Ошентип иштеп, баягы үйдүн акчасынан деле кутулдук, кыйналып, кысталып. Ошондуктан урматтуу айымдар, эгерде азыр сиздерде ушунчалык оор бир ситуация болуп аткан болсо дагы баардыгын Кудайга тапшырыңыздар. Себеби биз көтөрө албай турган кыйынчылыкты, сыноону бербейт да Кудай. Баардык нерсе убактылуу, баардык нерсе өтөт экен, баардык нерсе бүтөт экен. Эң башкысы болгону сиз өзүңүздү биринчи орунга коюп, өзүңүздү баалашыңыз керек. Эң башка нерсе бул ден соолук бул дүйнөдө. Эгерде карызыңыз болуп аткан болсо, азыр мамилеңиз начар болуп аткан болсо, бул мындай аябай деле эме эмес да. Самый главный ден соолуктан Кудай сынабасын. Күйөөңүз таштап кеткен болсо деле, бул аябай деле бир чоң проблема эмес болуш керек да. Эми ошол учурда балким ооба жан дүйнөңүз ооруп, жүрөгүңүз ооруп, өзүңүздү аял катары жаман сезишиңиз мүмкүн. Бирок ал нерсе утурумдук өтүп кеткенден кийин сизге эч канча деле болбой калат да. Ошондуктан ошол ситуациядан сабырдуулук менен өтүп кетишиңиздерге мен аябай чын дилим менен дуа кылам. Себеби ошол нерселердин баарын мен өзүм басып өткөм. Баягы жерден ошентип кыйналып кысталып үйдүн акчасын деле бүттүк, аябай семирип кеткем, өзүм боюм кодойгон, шумдук эле болуп калгам, томпоюп. Бирок эмнеге семирип атканымды билген эмесмин. Себеби ал маалда адам депрессиядан семирет. Адамдын ичинде негатив толуп кеткенде, таарыныч, жек көрүү, коркуу толуп кеткенде ошол баягы мынандай болуп кетет дегенди билчү эмесмин да. 2021-жылы качан гана баягы пандемия болуп, ушинтип жүрдүк. Анан 2021-жылы пандемия бүтүп, жаңыдан кайра жумушка чыгып баштаган мезгилде иштеп баштадым. Бирок эмнегедир эле мен кубана албай калдым, сүйүнө албай калдым, адамдарга аралашкым келбей калды, жашоодон рахат ала албай калдым да. И жалгыз эле болуп калдым өзүм менен өзүм. Жашоо баягындай мындай черно-белый болуп калат го, ошондой эле болуп калды. Мындай кызыл тазылдарды көрбөй калдым. Эртең менен турам, жумушка барам, кайра кечинде келем, жатам, болду. Эшикке чыккым келбейт, подружкаларым менен вообще связьды үзүп салгам, ата-энем менен деле көп сүйлөшкүм келбейт, бир туугандарым менен деле, даже балам деле баары бир болуп калган да. И ошентип жүрүп мен эмнеге мындай болуп калдым дедим да. Мени эмне сындырды мынчалык деп. Анан баягы 2019-жылкы жашаган травма эле менин эсимен кетпейт да. Эмнегедир эле ошол нерсе эсимен кетпейт. Анан ошого окшогон эле бир ситуациялар мурда деле болуп көрүптүр, анализдеп көрсөм. Андан кийин деле анан бул эмне себептен мындай болуп атат экен деген бир ойлор менен жүргөн мезгилде карасаңар мен өйдө жака запрос жөнөттүм, эмнеге мындай болуп атат экен деген. И ал мага мындай жолдорду ачып баштады да, уже бирөөлөрдү себепчи кылып жөнөтө баштады. Анан тайкемдин бир кызы мага жазып калды. Как раз ошол мезгилде SMM курсу аябай мода болуп аткан. SMM курсу ачтым, окуйсузбу деп. Анан мен дагы бир жерден бирдемкени өзгөртүш керек болуп аткан, башташ керек болуп аткан. Анан как будто ошол нерсени окуй калсам эле жашоом бир сонун болуп кетчүдөй болгон бир сезим болду да. Анан окуйм дедим. 8 сом ушундай эле болчу. Анан окудум. Баягы жерден окуп бүттүк. Аны деле кыйраткан жокмун кыскасы. Анан наставничество окуйсузбу, наставничество окуңуз деп кайра эле мен ошо тайкем кызынан
наставничествосын сатып алдым. 4000-ге сатып алдым окшойт. Анан ал жакта биринчи ошол распаковка личности деген бар экен да. Эми мага суроолорду берип, ал Кыргызстанда, мен Турцияда, анан биз экөөбүз видеовызов менен сүйлөшүп атабыз. Анан мага суроолорду берип атат да, бала кездеги кыялыңыз, анан типу депчи. Эмнегедир ошо бала кезде деген тема козголгондо мен аябай ыйлагым келип, булугуп баягы жерден ыйладым да. Анан уялдым мен баягы өзүмдүн кичүү тайкемдин кызына шоолуктоп бир ыйлап бергенден, бирок анча ыйладым. Анан кийин эле айтты да, Мериме эже, мен азыр бир сабакка катышып атам деди. Ал жакта биз күнүнө медитация кылабыз, анан аябай ыйлап ушинтебиз, бирок аябай жеңилдеп калдым деп, потому что ал сиңдим дагы ооруп, бир кыргызынча ушинтип жүргөн да, дем салдырып, молдолорго көрүнүп, анан ошол мезгилде как раз психологдор менен иштешип ушинтип калыптыр эле. Анан медитация десе мага баягы мындай угулду да, себеби мен медитацияны баягы буддизм дининдегилер кылат дечимин да, антип отуруп алып анан башка динге кирип кетемби деген бир коркуу болду да менде. Анан баягы сиңдим менен сүйлөшүп бүтүп эле ютубка жаздым да. Эми ага чейин мен медитация кылып көргөн эмесмин, өмүрүм медитация кылып көргөн эмесмин, 30 жашыма чейин даже уккан эмесмин да, медитация кандай болот экен уккан эмесмин. Анан ютубка жаздым, медитация деп жазсам эле баягы толтура чыкты, медитация благодарности, анан кийин короче бирдеме деген. Анан ошентип бирөөсүн коюп уктум. Угуп баягы жерден аябай ыйладым. Эмнеге ыйладым өзүм да билбейм, ыйладым. Ошентип ыйлап жатып уктап калыптырмын. Эртең менен турсам, как-то моягым жумшаргансып калыптыр. Баягындай жеңил болуп, бир дем алганда бир абам тип жеңил кирип атты да. Ага чейин бир как будто могул жакта бирдемке тургандай эле болуп аткан. Анан жумушка ошол күнү жөө басып баргым келди да. Жөө басып бартам, өзүнчө кудуңдап, сүйүнүп эле бирдемке болуп бартам. Анан жумушка барып баягы жерден клиент жок, анан телефон чукпап отурсам, бир эки эже сүйлөшүп аткан эле да, туркменкалар сүйлөшүп аткан экен. Анан бирөөсү бир нерсени эле айтып атат да, баягы мен паспортумду жоготуп, анан ошону айтып жүрүп, анан мен паспортумду таап алдым, анан жумуштагы кыз акчасын жоготуп, анан акчасын таап алды деп элечи. Анан мага как-то мындай бир чомок сыяктуу сезилди да. Анан кулагымда мынтип тыңшап отуруп калдым, угуп, эмне экен деп. Анан хопонопоно деп айтып атат. Эми ал маалда хопонопонону мен да билбейм, өмүрү уккан эмесмин, тилим да келбейт. Анан көрсө хопонопоно деген техника жөнүндө айтып атыптыр. Эми буга чейин сиздер көп эле уксаңыздар керек, себеби аябай бир популярдуу болгон техника болчу. Хопонопоно жанакы 4 сүйлөм. Мен өкүнөм, мени кечир, мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын деген 4 сүйлөмдү биз ичибизден кайталай беребиз, кандайдыр бир максатты коюп алып. И ошол техника аркылуу биз блокторду кетирсек болот да. И ошол техника жөнүндө айтып атыптыр. Мен ошол 4 сүйлөмдү кайталап жүргөм. Анан Стамбулдан кошелегимди жоготуп, бир жума өткөндөн кийин мага караколдон дейт да, баягы РОВДдан чалышып, ушинтип паспортуңузду таптык деп, паспортумду кайра таап алгам деп. Эми ал маалда баягы паспорт жоготуу мигранттар үчүн чоң эле бир проблема болсо керек эле. Эми азыркы баягы посольствого барып там жасатып алса болот экен. Анан бул хопонопоно техникасынын бир укмуштуудай нерсеси, мисалы мен айтып жүрсөм, только өзгөрүү менде гана болбойт да, башка адамдарды, айлана чөйрөбүздөгү адамдарга да уже таасир этип баштайт. И ошол эже хопонопоно техникасын ичинен айтып эле жүрө берет. Анан бир күнү бир кыз жумуштан акчасын жоготуп экен да, акчасын жоготуп, анан кийин ким алды болуп баягы ызы чуу болуп ушинтишет экен эле. Анан кийин баягы клиенттер алып кетти окшойт, баягы комнатада чөнтөгүмдө турганда, балким билбейм деп эле ошентип калышат экен. Анан биз баягы массажда иштейбиз да. Анан ошол жерден эмне болот? Ошол жерден баягы эже дагы деле хопонопонону айтып жүрөм дейт. Анан бир күнү эле баягы клиент кайра акчасын алып келип бериптир баягы кыздан. Мен баягы кийимим жерге түшүп кеткенде, чөнтөгүмдөн акча чачылып кетип, анан мен ошол менин акчам экен деп эле алып кеткем деген бир кыскасы бир шутууну айтып, короче, алып келип берипти да. Анан мен аны баягы жерден уккандан кийин жөн турамбы? Анан үйгө барып баягы хопонопоно деп жаздым, ютубка дагы жазсам, баягы толтура видео чыкты, түркчөсү, орусчасы баары чыкты. Анан мен баягы хопонопоно деген бир түркчө бир медитация бар экен да. Сени себиyorum, сенден özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim деген бир жай музыка менен. Анан ошону коюп алып дагы уктадым. Жатып ыйладым дагы аябай, анан уктадым. Эртең менен туруп дагы мындай бир өзүмчө эле бир кудуңдап жүрөм да. Ошол күндөн баштап ошол техниканы мен бассам дагы, турсам да, тамак жасап атып, жумушка кетип баратып, жумушта отуруп кайталап баштадым. И
кызыктай эле бир түштөрдү көрө баштадым, как будто бир кыйналам, бир ушундай да, бир өтүп кеткен бирөөлөр келип түшүмө ушундай болуп аттым. Анан мен баягы аябай берилип кеттим да, себебичи и видеолорун көрүп баштадым. Бул кандай болгон техника, эмне болгон техника экен деп. Мен азыр сиздерге детально айтпайм, себеби Хопонопоно деп ютубка жазсаңар толтура чыгат. Болгону гана бул техника чындыгында иштей турчу техника. Албетте сиздин ишенимиңизге жараша иштейт. Канчалык деңгээлде ишенесиз, канчалык деңгээлде ишенбейсиз. Мен ишенбеске аргам жок болчу, себеби тупикте болгончумун. И Кудай мага ушул нерсени жөнөтүп атат, демек мен ушуну колдонушум керек деп мен колдондум да. Ошол Хопонопонону угуп күндө тереңдеп баштадым. Кийин китебин алып окудум. Джо Витали деген жазган китеп бар, Zero Limit деген. Ошол китебин алып окудум. Ал жакта эмне дейт, мисалы мен Хопонопонону айтып жүрөм ичимден. Эми бул мындайча айтканда зикир да, баягы мен өкүнөм, мени кечир, мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын дегенде сиз жаратканга кайрылып айтып атасыз да. Баягы альхамдулиллах, Аллаху акбар, астагфираллах дегендин эле кыргызчасы деп мен түшүнөм. Анан мен ушул Хопонопонону айтып жүргөндө менин айланамдагы адамдардын мамилеси дагы мага өзгөрө баштады. Себеби мен ичимдеги программалар өзгөрө баштады да. Мен ушул өнүгүү жолумду эң алгач мына ушул техникадан баштагам. Азыр эгерде сиз эмнеден баштаарыңызды билбей отурган болсоңуз, эч болбосо ушундан баштаңыз. Ютубка жазыңыз Хопонопоно деп, медитацияларын угуңуз, ушул 4 сүйлөмдү кайталап жүрүңүз. Эч нерсе кыла албай жатсаңыз, ушул 4 нерсени, 4 сүйлөмдү кайталаңыз. Анан мен айтпайм сиздерге бүгүн кылдыңар, эртең эле жашооңор вау болуп кетет деп. Акырындык менен өзгөрүү башталат. Бирок эчтеке кылбай ошол эле тупикте отура бергенден көрөчү аздан болсо дагы өзгөрүүгө кадам таштаган жакшыраак менин оюмча. Сразу болуп кетиш керек деп отура бербейчи. И кандай кыласыз? Биринчи сиз ниет коесуз. Мисалы эмне көйгөйүңүз болуп атат же эмне максатыңыз бар, мисалы ичиңизди күйчөлткөн бир нерсе деп коелу. Ал мезгилде, мен жаңы баштаган мезгилде ниет кылуу, максат коюу жөнүндө деле түшүнгөн эмесмин. Мага тиги эже просто эле кыла бер деп койгон. Мен просто эле кылып аткам. Анан кийин өзүм тереңдеп, окуп, изилдеп атып, анан ушто ниет кылып, бир максатка кылса болот экенин билдим да. Мындай кыласыз, мисалы сиз бир максатыңыз бар деп коелу, мамилеңиздин оңдолушун каалап атасыз. И Кудайга, жаратканга кайрыласыз. Мен күйөөм менен же сүйгөнүм менен мамилемдин жакшырышына ниет кылдым. Бул мамилеге тиешелүү кандайдыр бир блоктор бар болгон болсо, ошол блоктордун өзгөрүшүнө ниет кылдым. Жана мен сага кайрылып жатам, Аллахым. Мени кечир, мен өкүнөм, мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын. Мына ушул 4 сүйлөмдү эле кайталай бересиз. И жеңил сезим келгичеңди айтып жүрө берсеңиз болот. Жеңил сезим келгенин, келбегенин билбей, сезбей жаткан болсоңуз деле неважно, айта бериңиз. Бирок байкайсыз, күн өткөн сайын өзүңүздүн ички абалыңыз жакшырып атканын, сиздин айланаңыздагы адамдардын жакшырып атканын, сиздин эле эмес алардын дагы жашоосунда өзгөрүүлөр болуп атканын байкайсыз. Потому что мен өзүм бул нерсени мындай лично жашагам да. Мен өзүмдүн опыттарыман сиздерге айтып атам. Мен жөн эле бирөөлөрдүкүн угуп алып, анан бир жактан окуп алып эмес, именно өзүм кылып көргөн нерселер менен сиздерге бөлүшөйүн деп чечтим да. Андыктан такыр эмнеден баштаарыңарды билбей курс сатып алайын десеңер акчаңар жок болуп аткан болсо, түшүнүү жок болуп аткан болсо, ушул нерседен баштап туруңуздар. Анан албетте мен сиздерге дагы башка видеолор менен да бөлүшөм. Буюрса, негативный сезимдер менен кантип иштейбиз, кантип аныктайбыз, бизде жана программа деген бар го, ишенимдер, ошолорду кантип тапсак болот, кантип кетирсек болот, ошолор жөнүндө силер менен техникалар менен бөлүшөмүн. Андыктан менин каналыма катталып алыңыздар. Бүгүнчө видеону ушуну менен жыйынтыктайбыз. Баарыңарды жакшы көрөм, баарыңыздардын өзгөрүшүңүздү каалайм. Жашоо сонун, жашоо кооз, эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө демекчимин. Болгону гана кыймыл аракет жана жакшы ниет эң башкысы. Баарыңарды жакшы көрөм.